Tahmina? Bugün bizim klasta oldu. Klasta olup azamatsınlar. Үйгө тапшырма эмне берилген? Муслима? Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасын толугу менен окуп келүү берилген. Балдар, бүгүнкү сабакка алтын эреже кабыл алып алалы. Анда келгиле, ким айтат? Нурислам? Кол көтөрүп сүйлөө. Али? Өз оюн айта билүү. Азаматсың. Нурел? Убакытты туура пайдалануу. Нурсултан? Кеңешип иштей билүү. Мухаммед? Бири-бирин сыйлоо. Эң жакшы. Нуриза? Сабакта активдүүлүк менен изилдөө жүргүзүү. Мырзайым? Бири-бири менен маалымат алмашуу. Азаматсыңар балдар. Мына ушул айтылган эрежелерди аткарып, сабакка активдүү катышсаңар, демек бүгүнкү сабагыбыз максатына жетет деп ишенем. Анда келгиле, сабагыбыз жагымдуу, жакшы маанайда өтүү үчүн жагымдуу маанай түзүп алалы, Музга коебуз балдар. Ушул ак баракка смайлик тартабыз. Баарыбыз чогуу. Тартып бүттүңөрбү? Анда барагыбызды алып, досторубуз менен бөлүшөбүз. Жакшына смайликтер тартылыптырбы? Бири-бирибизге карап бир жымайып алышкана. Анда биз силер менен бүгүнкү сабакта Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасын бышыктайт экенбиз. Анда сабагыбызга максат коюп алсак. Бүгүнкү сабакта драма боюнча билимдерибизди тереңдетип, каармандардын мүнөзүн жана алардын тагдырын чогуу бирге талкуулайбыз. Талдоо, салыштыруу жана ой жүгүртүү жөндөмдөрүбүздү өнүктүрөбүз. Ошондой эле ата-энени урматтап, үй бүлөлүк баалуулуктарды, баалуу сезимдерибизди калыптандырабыз. Биздин бүгүнкү сабагыбыз бышыктоо сабагы болгондуктан балдар, топтордо иштейбиз. Ошондуктан келгиле, топторго бөлүнүп алалы. 3 топко бөлүндү. Ушул жерден атыңарды таап, кайсы топко бөлүнгөнүңөр боюнча орун алмашып алалы балдар. Атасыз калуу оор болуп, материалдык жана моралдык жактан кыйналышат. Эң мыкты. Анда келгиле. Согуш жөнүндө кыскача маалымат. Ким согуш жөнүндө кыскача маалымат айтып берет? Нурислам? 1941-1945 жылы Улуу Ага менен согуш болгон. Баракелде. Нуриза, толуктайсың. Согушта көптөгөн кыйынчылыктар болгон. Ата баладан, бала атадан ажырап калган. Эң жакшы. Балдар. Тахмина. Ата деген бул үй бүлөнүн тиреги. Дагы ким айтат? Муслима. Ата бул үй бүлөнүн башчысы. Азаматсың. Сумая. Ата деген бизге жанын берген. İnsan, canım berген insan, eң жакшы. Саламат, кымбаттуу окуучулар. Мен жазуучу Бексултан Жакиев. Бүгүн силердин сабагыңарга атайын конок болуп келдим. Менин Атанын тагдыры аттуу драмамды канчалык деңгээлде түшүнгөнүңөрдү билип көрдүм. Ар бир чыгарманын ичинде адамдын тагдыры, жашоонун сабактары жатат. Белгиле, бүгүн ошол чыгарма тууралуу ойлоруңарды түшүнгөнүңөрдү бирге талкуулайлы. Конок эмне деди? Эркайым. Биз бул драманан кандай сабак алганыбызды билгиси келип. Эң жакшы. Ушул биз өтүп бүткөн Атанын тагдыры драмасын окуучулар канчалык деңгээлде билди экен, эмнени түшүндү экен,
жашоодо колдонот бекен деген нерселерди эмне кылганы билгени керектир. Драмада канча каарман катышат? Кана ким жооп берет? Сумая? 12 каарман катышкан. 12 каарман катышкан. Каармандардын аттарын ким атап берет? Кана? Анда 3 топко 3 суроо менен кайрылам. Тагдыр тобу силерге. Чыгармада канча каарман катышат? Мурас тобу силерге каармандардын аттарын атап бергиле. Үмүт тобу кайсы каармандар сага жакты жана эмне үчүн? Кана тагдыр тобу ким жооп берет? Айымкан? 12 каарман катышкан. Азаматсың. Мурас тобу ким жооп берет? Тахмина? Атанын тагдыры драмасында негизги каармандар Акылбек Кария, Жеңишбек, Зура, Бурул, Оңолкан. Мыктысың, азаматсың. Үмүт тобу силерден ким жооп берет? Сумая? Мага Зура каарман жакты, ал өзүнүн баласына жакшы мамиле кылганды жакшы көрөт. Жакшы көрөт. Дагы толуктай тургандар барбы? Мага Акылбек Кария жакты. Акылбек Кария эмгектил, акылдуу, мээримдүү. Акылбек Кария кайраттуу, сабырдуу, эмгекчил Кария. Азаматсың. Анда топтук иште иштейбиз. Тагдыр тобу силер чыгарманын картасын түзөсүңөр. Ортодо ынтымакташып, бири-бирибизге жардамдашып иштейбиз балдар. Мурас тобу силер чыгарманы ролдоштурасыңар. Ошондой эле Үмүт тобу каармандарга мүнөздөмө бересиңер. Анда келгиле балдар. Ушул берилген тапшырма боюнча ар бириңер өзүңөрдүн тобуңарда иштеп баштайсыңар. Тагдыр тобу силер чыгарманын картасыны, Мурас тобу силер ролдоштурганга сүйлөшүп даярдангыла. Ошондой эле Үмүт тобу каармандарга мүнөздөмө беребиз. Келгиле анда силерге 3 мүнөт убакыт берилет. Тезирээк аракет кылып иштейбиз.
Çok dakika çok. Nasıl koktu? Sonra. Bitti mi? Şurada bulup da hamda sattım. Yine özüm ondaysın. Geçip gitti. O kaç çalıştıydı? İşte üstüncü yolu yerleştirdi. Çevirdiğimiz yollara destekleyebiliriz. Bunda çapasına kol çaldı. Bir de iki. Çok fazla bir de iki var sonra. Biz sizlere çağırman kartasını düzdük. Çağırmanın aktörü bu kızın belirli yazıcısı, dramaturg kinasının senaristi, Cenoşen'de formu işleri, Beksultan Jakiyev. Azamatsın. Başka kahramanları Akılbek Kariya, Cengişbek, Volkan Zuhra, Canaduru. Ey mıhtı. Çağırmanın okuyanın başlangıcı soğuş mezgilindeki o turmuştu gözetülmeyen başlalar. Soğuştu ayından el kıynalıp kötüler azamatlar frontka ketip ayında karı kartanlar ayında Cenoşen'de ballar kalar. Baraketi. Okuyan ortası Zuhra'nın takdiri, Cana'nın turmuşu, Cana ikinci turmuşu, Cana Volkan bilen bulgun gelişmezlikler ko'rsatiladi. Okuyan ortasında ne ko'rsatiladigan? Volkan bilen Zuhra'nın takdiri, oşonda ele Volkan bilen Zuhra'nın kelişmezlikleri. Okuyan ayağı qancha bitib ketgan qana? Cengişbek Akılbek Kariyaga qaytib keladi. Cengişbek'ten çoğ atasının akıl nasihati manili ekenligini bildi. Demek akırında Cengişbek ne qiladi ekan? Çoğ atasının akıl nasihati manili ekenligini. Çoğ atasına qayra qaytib keladi ekan. Oşonday bu, oşon bilen birge çoğ atanın akıl nasihatına ne qiladi? Yaxshi tushunadi ekan, anda biladi ekan. Anda o'qiya qaysi yerda bo'lgan? Bu yer Akılbek Kariyaning uyida, Jana qishloqda. Qishloqda Akılbek Kariyaning uyida o'qiya bayondaladi. Keyingisi Okuyadan algan sabagim meyrimdu, akıldu, adiletli, chidamkay, sabırdı bolunu öğrendim. eng yaxshi azamat maranda qo'lchab qo'yamiz. Buni ko'ramiz. Mana Umid Tavbat qilgan topshirmanglarni qo'rg'ab beringlarchi. To'g'rining atqargan topshirmasına ko'ngil bo'ldi. Turallar. Biz Ümit Doğu bizge atanın takdiri boyunca kanallara mezunu verilgan Akılbek akıldı sabırdı turmuştu kıyınçılık tarıхын көп көрүнкөр ата ал үй бүлөсүн абдан жакшы көрөт. Акылбек согуштун жана турмуштун оор кыйынчылыктарды көргөн. Ал кыйынчылыкка карабай күчтүү болгон. Ал 65-72 жашта болгон. Akılbek Kariya qancha yoshda bo'lgan ekan? 65-72 70 yoshlarda bo'lgan ekan. Qanday ata ekan?
Сабырдуу, боорукер, күчтүү, сабырдуу, кайраттуу ата болду. Андан Мырзайымды байкычы. Оңолган Зууран экинчи кайненеси, ачкөз адам, урушчаак, катаал өзүнчүл орой, мүнөздүү сүрөттөлөт. Ал Зууран баласына жакшы мамиле кылбайт. Ким экен ал оңолган? Зуранын Зуранын экинчи Зуранын кайненеси. экинчи кайненеси экен. Мүнөзү кандай экен? Жаман. Катаал экен, а? Улантабыз анда. Зура мээримдүү, сабырдуу жана чыдамкай эне. Ал кыйынчылыкка туш болгондо кайраттуулугун жоготпойт. Баласы үчүн баарына даяр, боорукер, адамдарга жардам берген аяк. Эң жакшы. Гүлпери. Тез каармандын катары көрүнөт. Ал Зуранын жеңеси жана Акылбек карыянын небереси. Бурулдур аракеттеринин Сюжетте каармандарынын тагдырынын тез каарман катары көрүнөт экен дагы башка каармандардын эмнеси? Тагдырын оорлотуучу каарман болуп ким эсептелет экен балдар? Бурул эсептелет экен. Азамат сыңар Мурас тобунда келгиле анда Мурас тобунун тапшырмасына көңүлүбүздү буралы. Биз Мурас тобу сахналаштырылган көрүнүш аттар. Токтоп тур эле баягы. Сапай, биякта экен. Кармадым. Келе бер шак келди. Кеткиле. Муса бабаңа келген. Эмнеге аманча тапап жатасыз? Kandet, koygular. Kandet, koygular bazar. Çekirtay koyumun bir açılımın muhabbeti. Bazarın seni ne gelgen? Çoğurta bir ürün balayçı. Yumuşta balayçı. Yumuşta çakırar bizi al özeli. Ben özüm süreç görünçü. Bazarın seni bara berikle. Doluşlarından bölümün yaxşı. Çekirtay doluşlarından bölümün yaxşı emes. Sen ne? Hocalara can basıp yatasın mı? İşte sen kanun suyla dostlarımla yüzgörün yaxşı. Ata, kaymakam yarası petkendir. Ödüller dalap yatışat. Özün çoğunsan neresi betilmez. Maşinesine koşup olasın. Bolalı. Çoğuyla olup kaldın. Altığı nemek taşatçı bir gözüne atbalasın. Verdim. Ver abi. Karanlıkın urganга balany, urganга jagın tutuya düşüptür. Jok degende jetimdi körörkün uşulda, jok degende sorotlarım bolsaçı. Yok, hiç vurgan yok. Hiç nerse bolmadı. Basa Cenişbek, seni apam çakırıp jatar. Sana kaççı berip jibерди, bilen koy, okuy koy. Cengiday, derekem, ulunum, men seni ayabay sagındım. Bir mahallelilikçi, çoğun kullanımını öğrelayım. Gel kullanım, gel. Yok. Ne deysin? Atam kuruyup da. Atan kurubay, barar koyarım da aytmayısın mı? Tayeken karakolga, otun yüklep jönögön, jür, tayeken başınasına minip barabız, jür. Barar koyarım da ayt, bol tesirek, anda ben ketip kalam, bol. Üstüne bir demek kimi alayım. Çok, bol tesirek kettik. Çekirtay. O Çekirtay. O Çekirtay. Ben sana resmi etap geldim. Çekirtay. O Mayraş kaydasın. Ya ata, ne oldu? Ben babamı kırmadın mı? Yok ata, kırmadım. Edebiyat sınıf kaçı? Komşularda sıraştırsam, bunun tadını gelip müdahalesini aldırıp baktı. Maa soğuk havada etme. Soğuk hava eline sakar. Aşağıya tutay. Ulan komşusu nereye oldun? Nereye? Men tachinesi burulgan, bu Mayraş, Şiraliyeva Tahmina, Akılbek Karya, Absalimov Nurdönöt, Cenişbek, Nusratullayev Anvar, Sapay, Pulatov Nurel, Borbuk, Salimbayev Bayaman.
көңіл бұрғаныңыздар үшін чоң рахмат. Атамнан сынады. Мынакей балдар, көрдіңіз бе? Шығармада атаның тағдыры баяндалады, оор тағдыры баяндалады. Ал баласының тағдыры соғыштың азабы менен чоң кыйынчылыктарды башынан өткөрөт. Жеңишбек тажемеси бурул менен өз апасы Зурага кетип калганы менен баары бир кайрадан чоң атасына сагынып, усал болуп кайра кайтып келет. Чоң ата болсо согушка кеткен, ал жакта каза болгон уулу болот бектин каза болгонун билсе дагы, бирок баары бир ата баладан үмүтүн үзбөй, күн сайын баласын күтүү менен өмүрүн өткөрөт. Мына бүгүнкү сабакта биз чыгарманын картасын, роздоштуруп аткарууну, ошондой эле каармандарга мүнөздөмө берип, чыгарманы жакшынап тереңдеп билип алууга окшойт. Анда мен силерге суроо иретинде кайрылгым келип атат. Балдар, атанын тагдыры эмнеге оор болду деп ойлойсуңар? Тагдыр тобу, мурас тобу, небересинин чоң атасына болгон мамилеси кандай? Үмүт тобу, небереси эмне үчүн чоң атасын таштап кетти? Кана тагдыр тобу ким жооп берет? Муслиман. Акылбек карыянын баласы Болотбек согушка кетип кайра кайтпай калды. Баласын жоготуу бул ата үчүн өтө оор болду. Ошондойбу балдар? Мурас тобу ким жооп берет? Эркай. Небереси чоң атасына болгон мамилеси аябай жакшы. Анткени Жеңишбек чоң атасын аябай жакшы көрөт. Анткени чоң атасы Жеңишбекти эркек кылып өстүрдү. Эң son. Үмүт тобу ким айтып берет кана? Сумая. Жеңишбек чоң адамдарга ишенип, апасына кетип калды. Жеңишбек чоң адамдардын сөзүнө, же болбосо бурул тажеңесинин сөзүнө ишенип эмне кылды балдар? Апасы Зурага кетип калды чоң атасын таштап. Ошондойбу? Ал эми апасы Зураны Жеңишбек аябай эмне кылган? Сагынган дагы болчу. Бирок Жеңишбек чоң атасын жаман көрбөй, ал чоң атасына болгон мамилеси аябай жакшы. Чоң атасын Жеңишбек эмне кылат? Аябай жакшы көрүп жашайт. Анда телефонуңарды алабыз балдар. Мен силерге атайын теманы бышыктоо максатында тесттик тапшырма түзүп келгенмин. Азыр телефонуңарга ошол тапшырманын шилтемесин жөнөтөм. Ар бирибиз өз алдыбызча иштейбиз, балдар, телефонуңарга шилтеме бардыбы? Бар. Анда ошону ачабыз дагы. Тесттик тапшырмалар бар. Иштеп баштайбыз. Кана.
Çıkmadыңlar balдар. Soğuzdan soruğa kim cevap verir? Bana kol ko'tarib qo'yinglarchi. Kol ko'tarib qo'yamiz. 5-6 so'rovga kim cevap berdi? Azamatsыңар балдар. Testlik topshirmalarga yaxshi ishladinglar. 50-60% so'rovga javob bera oldinglar. Bizning sababımızın başında Beksultan Jakiyev bizge konuğa kelgen bolчу. Sababımızga көбөй болуп отуруп, эми аягында эмне деген жыйынтык чыгарат экенине көңүлүңөрдү бурам, э? Мен Beksultan Jakiyev, benim atamın taqdiri dramamды düşünüp, çıkarmacılık menен iштеп, жолдоштуруп аткарып бергендерге чоң ыраазычылык билдирем. Çıkarmanın маанисин жүрөгүңөр менен жеткиргениңер мени абдан кубандырды. Силерге çıkarmacılık, ийгилик каалайм. Мен ойлойм балдар, алдыда берилген баалоо баракчага ар бириңер этап боюнча өзүңөр баалап олтурдуңар. Анда баалоо баракчаңарды жыйнап берген ага. Балдар, авторго кошулуп мен дагы силердин залга активдүү катышып бергениңерге ыраазычылык билдирем. Анда эмесе кыздарга улуттук баш кийим, ошондой эле балдарга калпак белекке берем. Булардын ичинде атайын силер үчүн жылуу сөздөр камтылган. Ушун менен сабагыбызды жыйынтыктадык балдар. Үйгө тапшырма Акылбектин жашоосу үзүлбөгөн үмүт деген темада эссе жазып келүү. Бүгүн сабак аябай жакшы катышып бердиңер. Чоң ыраазычылык билдирем. Мен Шамаева Нурзада Кошоновна, Сүлүктүү шаарындагы Мухаммед Тургунович Ибрагимов атындагы номер 3 жалпы билим берүү мектебинин кыргыз тили жана адабияты мугалими болуп, 2012 жылдан бери эмгектенип келе жатам. Азыркы учурда 6А, 6Б жана 10 класстарга 17 сааттык жумалык жүктөө менен эмгектенип келүүдөмүн. 2026 жылдын жыл мугалими кароо сынагына катышып, ушул эле жылдын 17 март күнү шаардык 2-туруна 6 класстар менен кыргыз адабияты сабагынан Бексултан Жакиевдин Атанын тагдыры драмасы боюнча бышыктоо сабагын өттүм. Сабакта окуучулар менен жагымдуу маанай түзүп, сабакты баштап алдык. Мээге чабуул жасап, окуучуларга суроолор берилип, үй тапшырма жыйынтыкталды.
Андан соң сабактын темасы айтылып, окуучулар менен биргеликте сабакка максат коюлду. Окуучуларды интерактивдүү досканын жардамы менен топторго бөлүп алдык. Чыгарманын негизинде топторго мурас, үмүт, тагдыр деп ат коюлду. Топтук тапшырмаларда мурас тобуна чыгарманын картасын түзүү, үмүт тобуна чыгармадан көрүнүш аткаруу, ошондой эле тагдыр тобуна каармандарга мүнөздөмө берүү. Окуучулар жактап, ал эми мен өзүм чыгарманы толуктап, окуучуларга айтып бердим. Алган билимдерин бышыктоо максатында онлайн тест жүргүздүк. Тесттин жыйынтыгы боюнча алган упайларын окуучулардан сурап алдым. Ал эми баалоодо окуучулар өзүн өзү баалоо критерийи аркылуу баалашты. Үй тапшырма теманын негизинде эссе жазуу берилди. Ушуну менен сабагым аягына келип жетти. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.